Пенсияны качан бересиңер? Hay apa, pensiya жоқ, акча жоқ. Качан болор да белгисиз. Пенсия үстүбүздөгү жылдын башынан тартып эле аткаруу бийлиги акырындык менен пенсиялык системаны реформалайбыз деп элдин кулагына куюп келатышат. Мамлекет сага бир тыйын пенсия карыз эмес деген. Пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгууну жоюу, жаш курагын көтөрүү, иштегендерге пенсия төлөбү, милдеттүү эмгек стаж, жеңилдиктерди жоюп салуу, иши кылса ар бир жаранга таасири тие турчу талаш жараткан сунуштар бар. Бирок мындай өзгөртүүлөр мамлекеттин жүгүн жеңилдеткени менен карылыкка жеткендердин татыктуу өмүр сүрүү ниетине балта чаппайбы деген суроо туулат. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Бүгүнкү чыгарылышта министрлер кабинетинин жаңы демилгелерин жана пенсиялык системаны, ошондой эле социалдык фонддон пенсияны толугу менен чыгарып кетсе болобу деген суроолорду талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова, салам. Албетте, пенсиялык системаны реформалоо демилгеси жөн жерден келип чыккан жок. Анткени бизнестин басымдуу бөлүгү көмүскөдө. Жаштар болсо пенсия тууралуу ойлонбой, соцфондко салым төлөшпөйт. Министрлер кабинетинин айтымында, эгер пенсиялык система учурдагы тартип менен иштей берсе, анда келечекте социалдык фонддун пенсияны төлөөгө акчасы жетпей, азыркы тапта жарыбаган пенсияга күн көргөн пенсионерлер такыр эле куржалак калышы толук мүмкүн. Мындай, туугандар, пенсияга, пособияга келгендер бул жерге турбай эле койгула. Мындан улам пенсияга чыгуу тартиби татаалдашат. Биринчиден пенсияга эрте чыгуу мүмкүнчүлүгүн жана жеңилдиктерди жоюп салышат. Соцфонддун маалыматы боюнча жалпы пенсионерлердин дээрлик жарымын дал ошол пенсияга эрте чыккандар жана жеңилдик алгандар түзүшөт. Мисалга күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, бийик тоолуу аймактарда жашагандар жана иштегендер. Эми жарандардын бардыгын бир куракта пенсияга чыгарууга умтулушууда. Ар бир экинчи пенсионер пенсияга жеңилдетилген шарт менен чыгып жатат. Бүгүнкү пенсионерлерден 40% жеңилдик алуучулар, 13 жыл, 8 жыл эрте пенсияга чыгып алгандар бар. Иштеп да пенсияда алып жаткандар бар. Ошентип чындап үйдө отурган карыларга алгылыктуу пенсияга акча жетпей калып жатат. Минималдык эмгек стажы киргизилет. 5 жылдан 20 жылга чейин. Учурда кыргызстандыктар эч кандай стажы жок эле пенсияга чыга алышат. Жана минималдык болсо дагы мамлекеттен пенсия алып турушат. Айыл чарба жер тилкелери арбын жарандарды жеке ишкерлерге теңеп коюшат. Мекеменин айтканына караганда дыйкандар салымдарды аз төлөгөнү менен башкалардан көп алышат. Эгерде жер үлүшүң, мисалы ошол 2% жарандарыбыздыкы 1 гектар жана андан көбүрөөк. Ошол 2%-ын биз жеке ишкерлерге теңеп коюп атабыз. Ачык иштеген компанияларга жеңилдик беришет. Мындай ыкма менен көмүскөдөгү ишканаларды алып чыгууга белсенишүүдө. Аялдардын пенсияга чыгуу курагын көтөрүшөт. Аялдар пенсияга эрте чыгышып, бирок эркектерден көбүрөөк жашашат деген жүйөнү келтиришүүдө. Министрдин ою боюнча азыркы аялдарды мурункулар менен салыштырууга болбойт. Эгер мурун 50 жаштагы аялдар карган көрүнүшсө, азыр болсо 60 жаштагылар жаш көрүнөт. Президенттин администрациясында иштеген, жакында эле пенсияга чыккан аялдарды көрүп таң калгам. Лермонтов менен Пушкиндин чыгармаларында 40 жаштагы аялдар кемпир деп эсептелишчү. Андыктан азыркы аялдардын пенсиялык курагын көтөрүш керек. Айтымдарында аялдар азыр пенсияга 58 жашында чыгышса, аны дагы 2 жылга 60 кылып узартышат. Мындай эреже менен 50 миңдей адамдын каржылоосу кыскарат. Эске салсак, учурда аялдар пенсияга 58 жашында, ал эми эркектер 63 жашында чыгышат. Пенсионерлерден светтин акысына болгон жеңилдиктер алынып салынат. Кудайды карап уурдасаңар боло. Эмнени отур? Эмне? Светти да. Пенсия же жумуш, экөөнүн бирөөсүн тандап алыш керек болот. Пенсия алсаң иштебейсиң, иштесең пенсия албайсың. Бул эми бюджеттен айлык алгандарга тиешелүү. Соцфонд айрым пенсионерлер мамлекеттен айлык дагы, пенсия дагы алып жатат деп кабатыр. Бул азыркы учурда сунуш болуп атат да, ар кандай концептуалдык негизде. Бул азыркы учурда мыйзам долбоору катары киргизилген жок. Буну биз азыр мындай киргизип, анан кийин гана коомдук талкууга формалдуу түрдө чыгарабыз. Пенсионерлер жыргаганынан пенсияга чыгып алып иштеп жүрүшөбү деген суроо атка минерлердин оюна келбесе керек.
Болбосо азыркы тапта Кыргызстанда эң төмөнкү пенсия 1,5 миң сомду түзөт. Аны 40 миңдей пенсионер алышат. Ал эми орточо пенсиянын суммасы 6340 сом. Эми тамак аш, дары-дармек, коммуналдык кызматтарды кошуп эсептеп көргүлө. 6340 сомго жан бакса болобу? Ой, дай Бог здоровья. Я чем могу, тем помогаю. Ошол эле маалда Кыргызстанда жашоо минимуму бери дегенде эле 6813 сомду түзөт. Ал эми пенсионерлер бөлкөнан, кара чайдан сырткары башка деле нерсе жегиси келет да. Социалдык фонддун маалыматы боюнча Кыргызстанда азыр 714 миңден ашуун пенсионерлер бар. Алардын 51% жашоо минимумунан жогору өлчөмдө. Ал эми дээрлик тең жарымы 49% жашоо минимумунан төмөн пенсия алышат. Эми өзүңөрдүн жашооңорду карагыла. Ушундай турмушту көрмөк белеңер. Жогоруда айткандай эле, учурдагы пенсионерлердин пенсиясы азыр иштеп жаткан жарандардын төлөмдөрүнөн түздөн-түз көз каранды. Кыргызстанда ишкерликтин 50% көмүскөдө деп эсептелет. Мындан улам социалдык фондко чегерилген акча жетишсиз болуп, карыларга пенсияны убагында төлөө үчүн соцфонд бюджеттен байма-бай акча алып турат. Мисалга өткөн жылы мамлекеттин бюджетинен 50 миллиард сом кошумча каражат алышкан. Эл аралык эмгек уюмунун стандарты боюнча бир пенсионерге 3төн көп жумушчу туура келиши керек. Мындан аз болсо анда пенсиялык система туруктуулугун жоготот. Учурда Кыргызстанда болжол менен бир пенсионерге бирден эмгектенген жаран туура келет. Ой, адам деген бир нерсе кылардын астында кичине ойлош керек да. Пенсиялык система кандай иштерине токтоло кетсем, бүгүнкү күндө ал базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнөн турат. Базалык түрүнүн суммасы 1780 сомду түзөт. Бул төлөмдү өмүрүндө иштебегендер, эмгек стажы жоктор алышат. Анын суммасы байма-бай көтөрүлүп турат. Пенсия өлчөмү жогорулаганда бардыгына бирдей өлчөмдө жогорулат. Мында чыкканда баягы ар бир пенсионердин камсыздандыруу, пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү бирдей өлчөмдө жогорулайт. Жана ошондой эле базалык бөлүктөрү бирдей өлчөмдө жогорулайт. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү өз кезегинде эки түргө бөлүнөт: тилектештик жана топтомо болуп. Жумушчу маянасынын 10%-ын социалдык төлөмдөргө которуп турат. Анын 8% азыркы пенсионерлерди каржылоого жумшалат. Калган 2 бөлүгү топтомо фондко жарандын жеке эсебине түшөт. Ал каражат эч жака жумшалбайт. Бир гана болочок пенсионердин өзүнө таандык болот. Бул эреже 2010 жылдан тартып киргизилген. Пенсиянын тилектештик бөлүгүн алуу үчүн эмгек стажы керектелет. Анын ичине эмгек келишими боюнча иштеп, жумуш берүүчү соцфондко төлөмдөрдү чегерип турганда 1999 жылдын 19 февралына чейинки кесиптик жана орто окуу жайларындагы күндүзгү окуу мөөнөтү, квалификациясын жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо курстары, жогорку окуу жайларында окуу, ординатура, аспирантура жана докторантура, аскердик кызматтын мөөнөтү, мыйзамсыз камакта отурган маал, декретте отурган убакыт кирет. Жаштыгың барда иштеп кал. Тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш кайда дейт. Эгер сиз иштебей отурсаңыз, бирок болбой эле пенсия алгыңыз келсе, анда өз ыктыярыңыз менен камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп турсаңыз болот. Анын суммасын өлкөдөгү орточо айлыктын көлөмүнө карап чыгарасыз. Мисалга азыркы тапта орточо айлык 22.277 сомду түзсө, анда камсыздандыруу полиси 2268 сомду түзөт. Аны ар бир айдын 15-ине чейин төлөп турууга туура келет. Аны кийин пенсияга чыкканда гана ала аласыз. Эгер эч кандай төлөмдөрдү жүргүзбөсөңүз, анда карылыкка жеткенде болгону пенсиянын базалык түрүнө ээ болосуз. Жоо менен сопсон түшүндүрөм дейчи. Бирок тетиги жогору жакта чоңдоруңарга жакшылап түшүндүрүп койсоңор болбойбу? Эми болсо бул чыгарылыштын эң кызыктуу бөлүгүнө келдик. Соцфондко төлөнгөн акчаларды кайра чыгарып алса болобу деген. Ооба болот, бирок баарын эмес. Пенсиянын тилектештик бөлүгүн алууга мүмкүн эмес. 8% түзгөн бул бөлүктү азыркы пенсионерлерге төлөшөт. Ал эми сиз пенсияга чыкканда ал маалда иштегендердин 8%-дык төлөмү сиздин пенсияга чегерилип турат. Бул маселени мен чечпейт эмесминби? Мага кайрылбагыла. Пенсиянын 3 түрүнүн ичинен болгону 2% топтомо бөлүгүн гана ала аласыз. Бирок ал дагы оңой эмес. 2%дык топтомо бөлүгү ал киргизилген мөөнөттөн тарта 2010 жылдан баштап гана эсептелет.
Андыктан 2% топтомо бөлүгүңүз бар экенин тастыктоого туура келет. Ал үчүн соцфонддун райондук бөлүмүнө барып, документтердин топтомун бересиз. Пенсиянын топтомо бөлүгүн алуу тууралуу арыз, өздүгүңүздү аныктаган документ, эмгек китепчесинин 1-барагынын жана Кыргызстанда иштегендиги тууралуу китепченин башка барактарындагы маалыматтын көчүрмөсүн, ошондой эле 2010 жылдын 1-январынан тарта иштегениңиз тууралуу. Эгер ал маалымат эмгек китепчесинде көрсөтүлбөгөн болсо, анда 2010 жылдан тарта төлөгөн камсыздандыруу полистери же көрсөтүлгөн мөөнөттөн тарта эмгек келишимдери болсо кошо беришиңиз керек болот. Компьютердик базага кандай маалымат түшсө, төгүмдөр төлөнгөнү тууралуу, ошонун негизинде гана эсептелип, 2-камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Ошону менен 3 бөлүктөн пенсиянын жалпы бөлүмү чыгарылат. Эгер 2010 жылдан тарта сиз чынында эле соц төлөмдөрдү жасап, канча бир сумма топтолгон болсо, анда аны кийинки учурларда гана чыгарып кете аласыз. Эгер ипотекага үй алганы жатсаңыз, анда пенсиянын топтомо бөлүгүн алууга мүмкүн. Эгерде анын суммасы 50 000 сомдон кем болбосо жана ипотекага үй алып жатканда өзүңүздүн турак жайыңыз болбошу керек. Ийбаса, акчаны алар дароо эле сиздин колуңузга кармата коюшпайт. Ал үчүн алгач сиз тандаган банкка барып, алар сизге документтердин топтомун даярдап бериши керек. Андан кийин кайра соцфондко барып, ипотекага үй алуу максатында пенсиянын топтомо бөлүгүн алуу тууралуу арыз менен кайрыласыз. Соцфонд сиздин арызды мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна жөнөтөт. Алар өз кезегинде банктан тастыктоочу маалымат сурашат. Эгер банк ипотекалык насыя алып жатканыңызды тастыктаса, анда мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду сиз тандаган банктагы эсепке акчаны которуп беришет. Замечательно, поразительно, гениально. Дагы бир вариант, эгер жаран оор илдетке чалдыгып калса, анда пенсиянын топтомо бөлүгүн ала алат. Мисалга, бардык зилдеме жаңы шишиктер, кан оорусу, курч мүнөздөгү лейкоз, апластикалык аскандуулук, гемофилия, кабылдаган же туаса жүрөк кемтиги, жүрөктүн ритминин жана өткөрүмдүүлүгүнүн бузулушу, жүрөктүн өнөкөт коронардык оорусу, операция кылууну талап кылган магистралдык кан тамырлардын бузулуусу менен артериялардын оорусу жана башка оор илдетке чалдыккандар пенсиянын топтомо бөлүгүн ала алышат. Бул учурда соцфондко өздүгүңүздү тастыктаган документ менен кайрылып, эгер акчаны сиздин ордуңузга башка бирөө ала турган болсо, анда нотариустан ишеним кат алып, анын документтерин жана дарыланып жаткан ооруканадан справканы кошо тиркеп берүү керек. У вас не хватает выписки из домовой книги. Без выписки из домовой книги мы выписки не даем. Идите за выпиской. Башка өлкөгө биротоло көчүп кетип жатканда дагы пенсиянын топтомо бөлүгүн кошо ала кетсе болот. Өздүгүңүздү тастыктаган документ, эмгек китепчеси, камсыздандыруу полистери жана жер которуп жаткандыгыңыз тууралуу тастыктама керек болот. Эгер пенсиясынын топтомо бөлүгү бар жаран каза болуп калса, анда анын пенсиясынын 2% топтомо бөлүгүн маркумдун мураскерлери ала алышат. Ал үчүн кийинки документтерди топтоп барыш керек. Өздүгүн тастыктаган документ, паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк, мураскери болуу укугу тууралуу күбөлүк жана каза болуп калган жарандын өлүмү тууралуу күбөлүк. Что вы мне даете? Мне нужна квитанция в горэлектросети. Я же вам русским языком сказала. Идите. Пенсиянын топтомо бөлүгү сөзсүз колуңузга тиет деген кепилдик жок. Акыркы чекитти соцфонд коет. Ийбаса, унутуп кала жаздаган турбаймынбы? Кыргызстандагы пенсиянын эң аз өлчөмүн, ортончосун айттым. Ал эми эң чоң көлөмү канча сомду түзөт, билесизби? Анын суммасы 179 000 сомду түзөт. Бирок аны ким алары белгисиз. Социалдык фонддун өкүлдөрү анын атын ачыктабай коюшту. Имен назвать не могу, самая высокая пенсия 179 000 сомов. Дагы бир жолу кайталай кетсем, биз азыр төлөп жаткан социалдык төлөмдөр учурдагы пенсионерлерге төлөнүп турат. Жарандар көмүскөдөн чыгып, ачык иштеген сайын пенсиялык фонд ошончолук туруктуу болот. Соцфондко убагында төлөмдөрдү төлөп турса, кийин пенсиясы ошого жараша бычылат.
Эч кандай төлөмдөр жүргүзүлбөсө, анда карыганда мамлекеттин жарыбаган жардамына күн көрүүгө туура келет. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Көрүшкөнчө, бул чыгарылыш менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз.